Ошондуктан курбандыктын негизги сабагы, негизги өзөгү, балдар руху бул экен. Биз нафсыбыз менен күрөшүп, нафсыбызды курбандык кылышыбыз керек. Жаныбызды курбандык кылышыбыз керек, малыбызды курбандык кылышыбыз керек. Бул ибадат бадания, малия. Курбандык ибадат бадания, малия. Бадания дегенибиз аны өзүң колуң менен бисмилла соёсуң. Түшүнүңөрбү? Анан ошол эле учурда мали да ибадат. Аллах субхана ва тааля ибадаттарды бадани, мали, муштарака минал бадан вал мал деп бөлүп койгон. Ошолордун бирөөсү зекет, мисалы ибадат мали болсо, зекет сыяктуу эле бир жылда бир өзүңдүн жаныңдын курбандыгын кыла турган нерсе бар. Мына ушуну курбандык деп айтылат. Мына ушул курбандык болгону шариатта 3 күндө эле болот. Айт күнү, эртеси, анан эртеси. Зилхижжанын 10-у, 11-и, 13-ü. Мына ушул 3 күндө гана курбандык болот. Кийин курбандык болбойт. Ошол вакытта курбандык кылсаң, сообун аласың, кийин албайсың. Кийин жыл бою жүздөгөн, миңдеген койду сойсоң деле курбандык соого жетпейт. Ошол күнү кичинекей кой сойгон болсоң, сен уттуң. Кийин күнүнө 10дон кой сой, 100дөн кой сой, сен эчтеке сооп болбойсуң. Жөн эт жейсиң, эчтекеси жок. Ал эми курбандык эмне болот? Курбандыктын фазилети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Бисми Аллаху акбар" деп курбандык сойгондо, каны жерге түшпөстөн туруп, Аллахтын астына барат дейт. Каны жерге түшө элек кабыл болот Аллах субхана ва тааля. "Ва ма лана фиха я расулаллах" деп сахабалар сураганда, ар бир түгүнө миңдеген сооп берилет деген. Ар бир түгүнө. Эми ойлой бер, бир койдун канча түгү бар? Канча жүнү бар? Ар бирине канча болот экен? Эсе кылып Алла таалам сооптор берет деген. Аны кечке отуруп эсептей албайсыз, канча жүнү бар экен, түгү бар экен. Демек, ушундай сооп берилет, Аллах субхана ва тааля эсе кылып берет. Бир эле кой сойгон болсоң, ар бир түгүнө сооп берилет. Ар бир садакаңа, этин садакаңа өзүнчө сооп берилет. Анан эң чоңдагы фазилети хадистерде келет, кыямат күнү келгенде бул сират деп коет. Сират көпүрөгү. Ошол жерде сага улоо болот. Сират көпүрүүдө улоо болгон нерсе, уламалар айтат, ошо адамдын кылган курбанчылыгы дейт. Сират көпүрөгү бул дүйнө менен ахиреттин ортосунда көпүрө. Бул дүйнө бүтүп, махшар бүткөндөн кийин сират көпүрөгүнө барылат. Ким ошону өтүп барса ахиретке өтүп кетет, бул же нар жагы бейиш иншалла. Экөөнүн ортосунда көпүрө турат, сират көпүрөгү. Мына ушул жерден өтө турган болот адамдар. Ар түрлүү өтөт амалына жараша. Ошол жерде өткөнгө себеп болгон нерсе ушул кылган курбанчылыгың болот. Бул кылган курбанчылыгың баягы улоо болот деген уламалар эки маанасын айтат. Бир маанасы кадимкидей эле ошол курбанчылыгың улоо болот дейт. Ошону мени өтөсүн дейт. Экинчи маанасы уламалар айтат, ошо курбанчылык себептүү Аллах субхана ва тааланы тезде башка улоолорго салып өткөзүп берет дейт. Эми кандай болгондо дагы ошол сураттан өткөнгө ушул курбанчылыктын тиешеси бар. Тиешеси бар. Ошондуктан мүмкүн болушунча эң жакшысын сойгонго, эң күчтүүсүнү, чырайлуусуну, семизини сойгонго аракет кылыш керек. Эптеп септеп эмес. Бул Аллага бериле турган нерсе. Кур'ан-ы Каримде Аллах таала айтат: "Лан таналул бирра хатта тунфиqu мимма тухиббун." Жакшы көргөн нерсеңерди Кудай жолдо бермейинче, силер бир деген макамга жете албайсыңар дейт. Чоң макам, жакшы деген адамдын макамына жете албайсыңар дейт. Семиз, чырайлуу, көрүнүшү, камил, кемчилдиги жок нерсени Аллах жолдо бериш керек. Бул Аллах жолдо берген курбандык. Бүгүн той кылса, мисалы, бир адам той кылса, бул кичинекей болуп калат, кудайлардын астында, достордун астында, туугандардын уят болуп калам дейт. Элден уялып, жакшысын соет, кымбатын соет. Кудайга келгенде тескери мамиле. Боло берет. Арыгы өлүп калайын дегенде, эптеп басканы деле курбандык боло берет дейт. Курбандык андай эмес, туугандар. Курбандык кылган амалың эртең сага иншалла бул сиратта сага жардам болот. Жардамчы болот. Ошон үчүн бул сиратка баратыган немеңди жакшысын танда. Эгерде тез өткүн келсе, жакшылап өткүн келсе, анда эң жакшы амалдарды такташ керек.